Акылбек Сөнбекович, мен Исаак Абсаматович айткандай өкмөткө душман эмесмин. Анан өкмөт такыр иштебей атат дегенден да алысмын да. Бирок мен 2 айдан бери бир нерсени тактай албай келатам да. Мен эмнелерди айтып атам. Биринчиден, акыркы 3 жылда 21, 22, 23 жылдагы өнүгүүбүз, ички дүң продукциянын өсүшү, бул негизинен инфляциянын эсебинен деп айтып атам. Экинчиден, реалдуу ички дүң продукциянын эсептөөсү такыр туура эмес деп айтып атам. Ошондуктан менин эсебим боюнча 2021-2023 жылдардын жыйынтыгы менен номиналдуу ички дүң продукция менен жана реалдуу ички дүң продукция менен айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Ал эми келе жаткан силердин эле ушул эсебиңер менен келе жаткан 27 жылга чейин уже айырмасы 1 триллион сом болуп калып атат. Ошону мен 2 айдан бери 3 министриңизди чакырып, ошону же тактап туура эмес экенин айткыла, же болбосо мойнуңар калып туруп ушуну оңдогула дегенди мен эч эле ошону эме кылып атам. Өзүңөр жакшы билесиңер. Расмий документтерге алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш. Бул служебный подлог деп коет муну. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз ошого көңүл буруп койсоңуз, расмий документтерге жалган маалыматтарды берип атат деп мен өзүм эсебим менен көргөзүп атам. Ушуну тактап койгула. Же ушуну туура эмес деп отрицать эткиле, мага мойнума коюп бергиле. Же болбосо туура ушул деп менин мойнума ушуну коюп тактап коелу деп айтып атам. Себеби деген бул кийин жыйынтыгы чатак болот. Текущий моментте анча билинбейт, но бирок келечекте перспективада бул аябай чоң проблемаларга алып келет биздин экономикабызда. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич, мен өткөндө эле сурандым эле. Давайте сиздин катышуусуңуз менен ушул нерсени тактайлы деп. Сиздин катышуусуңуз менен. Сиз макул дегенсиз, ушуну аткарып коелу. Себеби деген мен аябай ылкактанып атканым ушундан. Себеби деген бул узак мөөнөттөгү улуттук коопсуздукка аябай чоң коркунуч алып келип атат. Мен ошону эле айтып коеюн деген. Рахмат. Рахмат. 4 микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен биринчиден айтып коеюн дедим эле да. Мына биз намек кылып атабыз, кандидат эмессиз, доктор эмессиз. Ким кандидаттыкты, докторлук кандай жактаганын биз жакшы билебиз. На это не надо ссылаться. Анан кийин мен өзүм үчүн бирдеке сураган жокмун. Мен мамлекеттин келечеги ылкак болуп атам. Ошондуктан сиздерге официальный, расмий кайрылып атам. Ошого так айтып коюңуз, качан жолугушабыз? Акылбек Сөнбекович. Жаңы жылдан кейін сиз методологияңызды мага берип коюңуз, мен окуп. Методологияны бериштин кереги жок да, методологиясын мен ошол эле эл аралык методология менен эле киремин сиздин. Көргөзүңүз ошону. Ошону давайте сиз ссылка кылып атпайсызбы эл аралык методология. Ошол методологияны алалы дагы, ошону карап көрөлү. Мен деле ошол методология менен эле айтып атам сиздерге. Сиздердин цифраңыздар менен айтып атам сиздерге. Эмки жумада кабыл алам. Только сиздердин цифраңыздар. Мен өз оюмдан эчтекени ойлоп чыккам. Мага расмий. Рахмат.